Жаштар дегенде кандай? Көрүнүктүү жаштар бар деп. Эми карасаң, ар бир эме анан эртең айтат, бул тепкичти басып өткөн жок депчи. Ар бир жаш болобу, эмне болот, адис болобу, тепкичтерди басып өтүш керек. Бүгүнкү күндө тепкичтерди баспай, мисалы, жогорку кеңешке кирсеңиз, мисалы, комитеттерге, жетиги жогорку кеңештин ичинде жалаң жаштар отурат. 30-40ка жетпеген жап-жаш балдар отурат. Бир өндүрүштө же тармакта иштеген жаштар отурат. Анан ошон үчүн жанакы тиги Дастан ким? Спикерибиз ким? Жумабековке жанакындай неграмотный кагаздарды дарыяда берип атышат. Во-первых, өзү неграмотный, неполный. И жанакындай берип атса, бул жаштардын кылганы да. Эми айтат, эми депутаттардын курамын алалык. Депутаттардын курамы мен оюмча болбой кал дегенде 50% жаштар отурат. Ким ошол жерде сакалын токот, тиги Дооронбай Садырбек окшоп отурат? Ким бар? Жок да, жалаң жаштар отурат. Бул эми биз ак үйдү алдык. Эми давай эми айыл өкмөтүн алалык. Айыл өкмөткө айыл өкмөттө да бүт жер жаштар отурат. Айылда жана классташтар чогулуп алып, депутаттарды шайлап, бүт жаштар отурат. Айланайын. Ким алар жетпейт? Любой жаш болсо, Гарвард окуганбы, тиги Оксфорд окуганбы, же МГУ окуганбы, же любой жерде окуса дагы конкурентный борьбада чыгыш керек. Балким атасынын акчасы менен, же тиги да бир акчасы менен Гарвардда же тиги Калифорнияда окугандар. Алар эмне кереги бар? Конкуренция болсун, анан чыгышсын. Жаштар кыйкырса эле биз жаш дербизик болобу? Андай болбойт. Это ни в коем случае нельзя этого допускать. Потому что биз жалаң жаштарда отуруп, бүгүнкү күндө кийген кийитесиз. Любой министерство бар, бүт жерде жаштар отурат. Минэкономикага бар, Минпромго бар, энергетикага бар, бүт жерде жалаң жаштар отурат. 30-ка, 35-ке жетпеген жаш балдар отурат. Мына, тажрыйбасы жок, эчтекеси жок.